Баарыңыздардын эсиңиздерде болсо керек, перевозчик тагыраак айтканда жеткирип берүүчү. Биринчи тасмасы Францияда тартылган. Жүктү өз дарегине жеткирип берүүдө кыйынчылыктарга туш болот. Тасманын оператору Пьер Морел бул фильмди тарткандан кийин аябай белгилүү болгон. Джейсон Стэтхэм бул тасмага тартылгандан кийин башка тасмаларга дублёрлордун жардамысыз аткарган. Мына ушундай кызыктар менен биз Соня баштайбыз, сөз сенде. Я вас слушаю. Рахмат Жолдубай. Биз баштадык анда. Алгач убакытты артка жылдырып алсак окшойт. Себеби бул кадрда кооз жаратылышты көрүп турасыздар. 3 минута өткөндөн кийин деле кайра эле ошол жардын түбүнөн өтүп бара жатат. Я ведь не турист. Фрэнк мыкты жүк ташуучу болушу мүмкүн. Бирок бул кадрда көз боемочулук кылып койду окшойт. Себеби Фрэнк велосипеддин педалын сындырып бутуна байлагычакты каршылаштары күтүп турат экен. Велосипеддин педалын ботинке кийгенде эле кийип алды го. Пока это не запрещено закон. Фрэнктин автоунаасынын номери алмашып турат. Көрсө капталындагы күзгүсү да өзгөрүп турат экен да. Бирде бар, бирде жок болуп. А я считаю, народ, делающий такие машины, не совсем плох. Көз боемочулук кыла коет экен. Велосипеддин педалын бут кийим кийгенде кийип алат экен. Негизи эле бул тасмада Джейсон автоунаанын дөңгөлөгүн алмаштырат, кызды куткарат, октордон качат. Ал эми кийинки тасмаларында адамдардын колун сындырат, деги эле адамдардын дене мүчөлөрүн сындырат. Анда эмесе Соня тасманын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Жолдубай, билесиңби, Лиза аттуу каарманыбыз ок атып жатканда Стэтхэм эшикти тосуп бекинип жатат. Таң калыштуусу, октун издери эшиктин бир жак тарабында эле экен. Ок өтпөйт экен, кызык. Лиза ошол эле куралы менен вертолетту атып оңой эле жардырып жиберет. Тандалма куралдар окшойт. Лиза айым менен тамашалашпаш керек экен. Иди к черту! Ал эми окуучу кыз менен тамашалашса деле боло берет окшойт. Кол кабы менен фокус көрсөтүп жатпайбы? Айтор чечип койгон кол кабы кайра кийилип калды. Шла бы делать уроки. Ладно, извините. Бул кадрда автоунаалар кагылышкан учурда милиция кызматкерлеринин автоунаасында эч ким жок. Жолдо келе жатып түшүп калышкан окшойт. Водила лихой. Соня экөөбүз мына ушундай катачылыктарды айтып бердик. Рахмат, Соня. Ал эми кийинки тасмага даярданалы. Көрүшкөнчө.